күнүнө кыскача маалымат керек да. Бизге алар качан бүтөт ошо регулировочный отключениялар? Эми азыр Кудай буйрса эртең уже эмесинен баштап. Ал жерде мэрдин бир интереси барбы? Ал мэр барып алып туруп ал жерге кайра адамдарды кууп чыгарып атат. Мэр деген элдин кызыкчылыгын ойлош керек да. Кичинекей балдары менен ошол жерден милициялар тиги аял кишилерди, энелерин колун булгап, ошолорду мындай бир сүйрөп чыгып аткан видеолорун көрүп алып мындай жүрөгү ооруйт да. Жок, интернетке чыгарса болбойбу аны? Жок, интернетке чыгарат, проблема жок. Чыгарбады, ама администрация эч ким барбайт да мага графикти бергилечи деп. Мыйзам долбоорду колдойм биринчи окууда. Бирок шайлоочулардан, жарандардан, элден өтө көп сообщение түшүп атат. Свет кайдай деп атышат да. Колл-центрге чалсак, номерди эч ким албайт экен. Эч ким албайт. Же маалыматты бербейт. Кече түн үчүндө чыгып калды маалымат. Регулировочный отключение башталды деп Кыргызстанда. Сиз азыр айтып коесузбу? Регулировочный ошо отключение ал эмне, качан болот, кайсы районда, графиктер каерде тапса болот, эмне себеп менен колл-центр иштейт, ушул суроолорго жоопту бере аласызбы азыр? Дастан Далабаевич, жооп берейин. Биринчиден 3 марттан баштап биз пресс-конференция бердик. Мунун бирден бир себеби Токтогул КЭСинин реабилитациялоого бир агрегатын, бул 250 мегаватт кубаттуулукта бир агрегатын бүгүн 5 марттан баштап чыгарып берип атабыз. Өзүңөр билесиңер, 21 жылдан бери Токтогул КЭСинде реабилитация болуп атат. 2 агрегатын оңдогон. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Былтыр биз 20 февралда бергенбиз. Муну биздин келишим боюнча 20 февралда бирден агрегат чыгарып берип турушубузга жылыга. 2 агрегаты реабилитация болуп 300 мегаваттан 360 мегаватт ар бирине кошулуп, быйыл 2 жылдан бери кыштан иштеп кетти. Бүгүн 24-жылы дагы бир агрегатын беришибиз керек, анан 25-жылы 4-чү агрегатын беришибиз керек. Андан тышкары а жерден 250 мегаватт кубаттуулук аз болот. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү мен кече эртең менен биринчи радиого да барып эскертүүлөрүн бердим. Элге кайрылып, Ала Тоого дагы саат 3-тө барып бердим. Бүгүн дагы дальше маалымат каражат эмелерге, СМИлердин баарына жеткирип бердик. Азыркы күндө мына менде график турат. Мына Ош областы боюнча согласованный график, мына Нарын областы боюнча согласованный график. Бул жанагы биз азыр күндүн суугуна байланыштуу, анан экинчи 45 мегаватт Үчкоргон КЭСин реабилитацияга берип атабыз. Ал жерде дагы бизде акча каражаты бөлүнүп берилген. 100 миллион доллардын тегерегинде акча каражат бөлүнгөн. 85 миллионго конкурсту 4 агрегатты реабилитация кылабыз деп подрядный организация тутуп алган. Экөө кошулганда 295 мегаватт биз бүгүнкү күндө 5 марттан баштап кубаттуулук азаят. Муну азыр берип жетишип калбасак, булар 1 ноябрга чейин реконструкция кылып бүтпөй калат. Жылыга ушуга биз февралдын аягынан баштап жылыга ошол бирден агрегат чыгарып берип атабыз. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө мына жанагы часы максимумга деп атабыз. Ошол убакта 290 мегаваттын тегерегинде мамлекетте мындайча айтканда ачык эле айтайын, ограничение болот. Анткени бүгүнкү күндө эгерде 3100 мегаваттын тегерегинде кубаттуулук болсо, ошондо где-то бир 10% республика боюнча биз ошол час пик убагында колдонуу көбөйүп кетип атат. Ошол убакта 300 мегаваттка ограничение 5 марттан баштап биз баштадык бул ограниченияны. Бул эми өзүңөр көрүп аткандай азыр күндүн графикти каерден тапсак болот? Сизде бар экен, бизде жок. Жок, график
ар бир обл администрация, район администрация менен кол коюлган графигибиз бар. Жок, интернетке чыгарса болбойбу аны. Жок, интернетке чыгарабыз, проблема жок. Жок, чыгарбады, ама администрация эч ким барбайт да мага графикти бергилечи деп. Ты колл-центрге бергиле, алар дагы айтсын да элдерге айтыш керек да. Дастан Далабаевич, бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, мобильный сеть менен бизде мой свет деген неме менен элдердин баары төлөйт. Биз ошолорго полностью информация бере баштадык. Анткени 5 марттан баштап саат 11-де, 5 мартта саат 11-де агрегат токтоду. Ошондон баштап 2 чоң ГЭСте, 3 курган ГЭСи 180 мегаваттык кубаттуулугу бар ГЭСтин бирөө, а жерде 45 мегаватт жок болот. Токтогул кезинде 250 мегаваттын тегерегинде кубаттуулук болбойт. Муну азыр жасабасак, эртең жетишпей калабыз. Эртең 1-ноябрга муну бүтүрүшүбүз керек да. Биз айтып атпаймынбы, 20 февралда беришибиз керек эле. Биз 15 күнгө и так погодный условия карата кичине кечигип калдык да. Ар бир биздин подрядчик менен келишим түзүлгөн. Ар бир күнүнө кыскача маалымат керек да. Бизге алар качан бүтөт ошо регулировочный отключениялар? Эми азыр Кудай буйрса, эртең уже эмесинен баштап 10-нан баштап 8 марттан ары 16-15 градус болуп атат. Ал убакта бизде азыр потребление сразу мен ойлоп атам түшөт депчи. Күндүз ошондой эме болуп атат. Прогноз берип атат. Мен ойлойм азыр 10-нан кийин бул мындайча айтканда ограничение токтойт депчи. Азыр эми потребление өзүңүз көрүп атпайсыз. Сиз ортомчу айтып атасыз, 10 марттан баштап где-то уже отключениялар токтойт. Анда сиз ошол графикти чыгаргылачы Сураныч, интернетке. Азыркы күндө кошуна мамлекеттерден Өзбекстандан 2,5 миллион киловатт саат кошумча дагы электр энергия алып атабыз. Анан 4 миллион 200 миллион киловатт саатты Өзбекстандан кошуп алып атабыз. Ошо менен Кудай буйрса, күн жылып кетсе токтойт ошонун өзүнөн өзү. Эми внутренний потребление өзүңүз көрүп атасыз, бүгүнкү күндө 3100 мегаватт болуп атат. Бул где-то 67 миллион киловатт сааттын тегерегинде. Ну хорошо, биз анда мен күтөм. Ошо графикти чыгарыш керек, эл дагы билиш керек аны. А то эч кимде жок. Ошо улуттук телерадиону эч ким укпайт чынында. Аз укса аз эле угат киши. Көбүнчө азыр социалдык баракчаларда отурушпайбы? Дастан Далабаевич, биз муну ачык айкын эле ошол марттын башынан баштап эле полностью местный администрация жанагы эмелер менен СМИ менен иштеп келатабыз. Үчүндө айтып атпаймынбы? Полный Мен мага Бишкектеги бергилечи, мен өзүм эле чыгарайымчы аны. Хорошо. Рахмат, Нурбек Омурбекович. Алмаз Акунжанович, азыр Улукбек Зулпукарович көтөргөн маселе боюнча да. Жана мамлекеттик комиссия түзүлдү деп айтпадыбы? Мамлекеттик комиссияга депутаттардан 3 адам кирген. Мен, Медералиев, анан Руслан Жакишев. Бирок биз биринчи эле күнү барганда ошол комиссиянын жетекчиси өзү жок болгон. Бизди чакырып алган комиссия өткөзөбүз деп. Биз барып алганбыз. Өзү жок, замын коюп коюптур, зам өткөзөт депчи. Мына биринчи эле күнү башталганда бул комиссиянын башталышы чу дегендер ушудан башталган. Экинчисинде биз барганда бизге бир готовый үйлөрдү көрсөтүп эле, мына даяр үйлөрдү көрсөтүп эле комиссиянын ишин алып баратабыз деп көрсөтүп койгон. Андан кийин мына биз баш тартып барбай койгонбуз. Медер дагы, мен дагы, мына Руслан Жакишев дагы баарыбыз барбай койгонбуз ал комиссияга. Анткени ал комиссия түзүлгөндүн өзүнүн максатына ылайыктуу эмес алып баратканын көргөнбүз. Биз айттык эле ошондо, мына Турцияда жер титиреди. Келиңиздер, үйлөрдүн сапатын карап чыгайлы. Эртең курап түшпөсүн, түшүп калбасын ал үйлөр деп комиссия ошончо түзүлгөн. Биз көрсөткөнбүз жакшы, жаман үйлөрдү. Фундаменти жок, жанагындай колоннасы жок үйлөрдү көрсөткөнбүз. Оштогу курулаткан үйлөрдү көрсөткөнбүз. Бирок тилекке каршы алардын бардыгына карабай эле өзүнүн мына каалаганын кылып, комиссия аягына чыккан жок. Ошон үчүн биз ал жактан чыгып кеткенбиз. Кайра жакшы комиссия түзүлө турган болсо, эгерде мында реалдуу түзүлө турган болсо, биз кайра кирип бергенге дайынбыз, иштеп беребиз. Бул бир. Экинчиси, жана Сүйөркулович айтып атат, буякта депутаттар көтөрүп атат. Ал жерде мэрдин бир интереси барбы? Ал мэр барып алып туруп ал жерге кайра адамдарды кууп чыгарып атат. Мэр деген элдин кызыкчылыгын ойлош керек да. Мен түшүнөм, инвесторлорду коргошубуз керек, түшүнөбүз, бир иностранецтерди коргошубуз керек. Бирок мынчалык эмес да. Мынчалык түдү алып барып туруп, кубалап үйдөн чыккыла дегенге барбаш керек да мэр деген. Мен ойлойм, бул түздөн түз мэрдин дагы жоопкерчилигин караш керек деп ойлойм.
Андан сырткары, мындан сырткары Алмаз Акунжанович, ушул сыяктуу 42 компания бар экен. Өткөндө мен бүгүн официалдуу түрдө президентке да кат жолдодум, Камчек Кыдырышевке да кат жолдодум да. Биздин алар киришмей сайын болбойт экен. Бир мамлекеттик комиссия түзүш керек, Алмаз Акунжанович. Жалпы дольщиктер боюнча мамлекеттик комиссия түзүп, өзү киришип, өзү карап бербесе, ал жерден бул маселе чыкпайт. 10 миңдин тегерегиндеги адамдар азыр жүрөт, ыйлап. Бул бир эле сүйөр кулап эмес. Жалпысынан ушундай адамдардын саны өтө көп болуп келди. Ушуну дагы мына биротолу эртең жооп бере турган болсоңуз, сунуш кылат элем, мамлекеттик комиссия түзүп берсе, сөзсүз түрдө ГКМБнын астында. Алар киришмей сайын бул маселе чечилбейт да. Хорошо? Рахмат. Өткөн жумада мына бизнес борборунан Сөркуло 146/1 ошол дарегинен жарандарды выселение кызматкерлер кылышкан. Биринчи жолу бүт службалар ошол жерде катышып жүргөн да. Даже сот аткаруучу ушундай кылганда милицияны таба албайт, эч кимди таба албайт. А бул жерде бүт бары башкан да. МЧС керек болсо джип менен тонированный, ошол джип менен кээ кишилер барган, белгисиз кишилер. Эми мейли выселение болду. Бирок эмне себеп үчүн учурунда мамлекеттик органдар ошол көңүлдү бурган жок. Мен канча жолу башкы прокуратурага каттарды жөнөткөм. Мэрияга жазгам. Мына бул жерде шылундар пайданы табып, жарандар, байкуштар жөн эле акчаны таратып, мына үйсүз эле калды. 23-22 жылда мен кат менен кайрылгам. Бирок мамлекеттик органдарга мындай кызыктуу болгон эмес да. А эмне себеп менен азыр кызыктуу болуп калды. Бул бир суроо. Экинчи суроо, азыр выселениядан кийин эми чынында жарандарга мындай адам мамиле кылыш керек да. Үйсүз калды көп эле. Аларга жардам бериш керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен суранат элем президентке, Садыр Нуркожоевичке ушул маселени жеткизип, эми бизде резервдик фонд деген бар. Ошол жактан жардам берсек болот да. Алар үйсүз калды. Эми чынында бомж болуш керек да эми алар. Алар күнөөлүү эмес. Мамлекет өзү учурунда мамлекеттик органдар көңүлдү бурса, алар ремонтту кылбай эле, ошол жерде жашабай эле, керек болсо ошол эле шылымдарга акча бербей эле жүрмөк. Бирок тилекке каршы мамлекеттик органдар көңүлдү бурбай, мына ошого алып келишти да. Сураныч ошол көзөмөлдөгө алып, Садыр Нуркожоевичке жеткизип, жардам берүүгө суранат элем. Рахмат Нурбердиевич. Жогоруда биздин коллегаларыбыз айтканды мен дагы кошумча кылат элем. Эмне үчүн дегенде 19 февралда чыгаруу үчүн уведомление берилип атат дагы 1 март менен чыгарылып атканы бул кандайдыр бир деңгээлде мыйзамсыз иш аракеттерби деп эсептейм. Ошон үчүн бул кышкы период 1 марттан баштап жаз айларына кирет деп туруп, бирок сырттагы суукту карабастан кичинекей балдары менен ошол жерден милициялар тиги аял кишилерди, энелерин колун булгап, ошолорду мындай бир сүйрөп чыгып аткан видеолорун көрүп алып мындай жүрөгү ооруйт да. Ошон үчүн Нурбердиевич, Алмаз Акунжанович, жогоруда коллегаларыма кошулат элем. Ушул чыгарып салгандын суукта канчалык деңгээлде мыйзамдуу иш аракеттери болгону мындай бир юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга да беришибиз керек. Ушул мындай бир чыгарган соң мындай бир кичинекей балдарына дагы сүт алып кирип келаткан энелерин же бир суу алып келаткан ата энелерин киргизбей, ушундай бир аябай мындай бир туура эмес көрүнүштөрдү жасаган массалык маалымат каражаттарынан видеолорун көрүп атабыз. Ошого мен да кошулам, коллегаларымды колдойм. Тиешелүү баа берүү үчүн жана мэрге ушул адамдардын мындай бир калыстык менен чечишине көмөк көрсөтүүнү мындай бир талап койсок деген сураныч сиздерден. Рахмат.